тигинде кийгенде. Биздин негизи денебиз узун, бутубуз кыска келет, анан башыбыз чоң келет. 35 жашка чейин ошол стрижканы алып жүрсөңөр, кыска кылып алып жүрсөң, ал улуу көрсөтөт дагы, 35-нөйдө жаш көрсөтөт. Хиджаб кийгенде мындай да алып тургай. Чоң пост занимать эткен саясатчылардын канча деген сырларын билем. Эмес сага. Туугандарыбыздын эле кызын багып алгам, анан 5 жашка жеткенде кайра алып кетип калды. Эже багып алган менен өстүрөгөн айырмасы деле болбойт болуш керек эже. Баарынан суранат элем, төрөй албай жүргөн айымдарга сурабагылачы, сурамам силерден. Билими жок молдокелер сөзүн укпай, бул эко деген. Кудайдын ишине кийлигишип Ал эле бул эле. Кеч балалуу болгон кандай сезим экен, анан эгер сиздин жолуңуз жолдоп, баары эле башка аялдар деле эко жолу менен жасатса баланы. Төрөбөгөн аял катып калат экен. Кыргыз кыздар, азиаткалар чачтарын блондинка кыламчы эле, экөөнү эле кара сары боло берет го. Бакчат эмес, кеп өзүн сүйгөндө да. Чынын ошончо жазат азыр комментарийге. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Замира Молдошова, мурун визажист болсо, стилист болсо, азыр болсо дизайнерлик тарапка дагы өтүптүр. Бүгүн атайын иштеген жерине Замира Молдошовдун шоурумуна келдик. Жаңы эле көргөзмө жасап, жаңы линияда кийимдерди тиккен. Жана кызыктар болдук. Жан дүйнөсүнө, иш дүйнөсүнө баш багууну чечтик. Биз менен жүрүңүздөр. Замира эжени издейли. Саламатсызбы? Саламат. Жакшы турасызбы? Жакшы. Иш илгери эже. Рахмат айтканың келсин. Келип калыптырсыңар, кош келдиңер. Жакшы. Замира эже, алгач маегибизди баштардан мурда сиздин иш дүйнөңүз көрөрмандарга кызык болсо керек. Бир иш дүйнөңүздү кыдырып таанышып чыксак кандай дейсиз? Макул. Негизи бул жер шоурум деп аталат. Шоурум деген көп элдер түшүнбөйт. Бул шоурум деген образецтер илинет. Же болбосо баягы орусча айтканда в единственном экземпляре илинген көйнөктөрдү силер келип көп кылып да оптом да заказ берсеңер болот, анан да индивидуально да заказ берсеңер болот да. Шоурум деп негизи дизайнерлердин ойлоп чыгарган кийимдер илинген жерди айтып. Шоу, анан рум, анан мындай кыргызча шоуру экен деп ойлоп албагыла. Жок, негизи англисче сыртына жазылган да шоурум бай Замира Молдошова десе көптөр түшүнбөйт. Шоурум бай эмнеге шоурум бай болуп калган деп ордозушкен. Достор, анда азыр кыдырууну баштайбыз. Бул бөлмөңүз накта иш бөлмөсү окшойт, Иш бөлмөсү, биякта карабайсыңар. Бүт бардыгы тең жазылган тисма, бейка деп издемей жок экен да. Бизде производстводо мелочи аябай көп болот да. Майда бараттарчы, анан ошон үчүн баарын мынтип бөлүп койгонбуз. Кыздарым иштейт. Ошол жерде ушинтип окат кылабыз. Бул дизайнын, анын баарын өзүңөр чийесиз да? Ооба да, өзүбүз придумать этебиз, өзүбүз баарын жасайбыз, анан конструкторго беребиз, конструктор андан кийин кликаласын жасайт, анан партнерлерге берет, партнерлер болсо анан тигишет. Сонун экен. Мынтип эмени баягы изделияны алгандан кийин келип кийишип, кээ бирөөлөр узун болуп калат этектери. Мынтип этектерин ченеп калып анан өтөбүз. Кыскартабыз. Бул коллекция негизи баягы өткөндө показда сиз көрсөңүз керек. Коллекциянын аты "Я против насилия" же болбосо "Мен зомбулугу жок жашоону тандайм" деген. Ошо зомбулугу жок жашаган менин сулуу кыздарым. А эмнеге ошол темага кайрылдыңыз? Негизи эле бул теманы мен көптөн бери көтөрүп жүрөм. Эми мен айтпасам же сиз айтпасаңыз аны ким айтат? Бул жөнүндө көп айтыш керек болуп атат, кыйкырып айтыш керек болуп атат, басып туруп айтыш керек болуп атат. Бул нерсеге көңүл буруш керек болуп атат да. Ошондуктан мен дайыма өзүмдүн показымда көбүнчө ушул зомбулукка каршы арнайм да. Ошондой эле мындай карапайым жөнөкөй аялдар чыгып мода көргөздү да. Ал эмне болгон аялдар? Ал аялдар болсо биз 20 аялды бүт региондон чогултуп келдик. Булар
баягы зомбулук көргөндөр, анан спид оорус менен ооруган аялдар. Анан ошолор уялбай эле, ооба мен ушул оору менен ооруйм деп баягы коом көнүш үчүн ошону ачык айтып эле. Анан мен ошолорго атайын чогултуп бир майрам уюштурайын дедим да. Анан оомдун жардамы менен алар ошонун баарын таап беришти. Мен билбейм да кимиси кандай экенин. Анан алар чогултуп беришти, коллекция тигип, ошо көйнөктөрдүн баарын белек кылып берип, анан цумду өткөргөм, цумдун чоңдорун суранып, ушундай белек кылып, ушундай аялдар болуп атса, алар белек кылышып, алар ширатонго жатышып, бир жума аябай эс алышты. Байкуштар ушунчалык ыраазы болушту. Мен ойлойм, эми ушул аялдар мындай нерсени көргөндөн кийин, биринчи жолу чыккандан кийин сөзсүз түрдө результат болуп, бул өсүп өнүгө турчу нерсе да. Анан жок дегенде бир 20 аял болсо дагы, бир жума болсо дагы майрам уюштурайын деп мен дайыма өзүмдүн негизи эле показдарыма ушундай нерсени кошом. Айыттай соң экен. Аялдар аябай сүйүнүп, толкунданып, ошакка чыгып аткандарын көрүп, мен дагы толкундандым. Ошо анан насилияны өзүңөр көрсөңөр керек, ошо жердеги жанакы эмени, тиги знак насилия дегенчи, ошону сөзсүз түрдө көрсөтүп, ошону дагы үйрөтөлү деп мындай. Негизи эле мен зомбулук үчүн мындай зомбулукка каршы күрөшкүм келет да аябай. Ооба, биз барыбыз буюрса кыргыздын аялдары ушинтип биригип, үнүбүздү катуу чыгарып күрөшпөсөк болбойт. Азыр эле Facebook'тан мен дагы зомбулукка учураган аялдын интервью алып түз эфирге чыктым. Мындай нерселерди өлүп калганда эле анан өлүп калды деп көтөрбөй, тирүү кезинде жанында болушубуз керек. Тирүү кезинде азыр кыйналып атканда ошол чырмоктон чыгарып алышыбыз керек деген ойдомун. Зомбулук көрүп аткандардын кошуналары, туугандары унчукпай калбай баары айтышы керек. Кайдыгер болуш керек да. Сон анда кийинки бөлмөбүзгө кирели. Бул болсо баягы коллекцияларым. Негизи эле ушул коллекцияны размерлери чоң айымдарга арнап жасагам. Себеби баягы өзүбүз толуктар классына киргендик үчүн. Мен толуктардын проблемасын жакшы билем да. Анан ошондуктан бүт мындай оверсайз, чоң размерлер, эң эле кичинекей размери 50 размерден өйдө 48 бар анда санда. Анан в основном эле эмеси чоң размерлерде. Анан атайын кездемени Турциядан барып алып келгем. Шоктурдучу атайын барып. Мен дайыма негизи эле бизде жок кездемени иштегенди аябай жакшы көрөм да. Ошондуктан дайыма издейм. То Индиядан заказ берем, то Турцияга өзүм барып келем. Анан иш кылып аракет кылып атам да, мындай дизайнер катары жакшы иштегенге. Бул акыркы линияңыз мага абдан өзгөчө, башкача жакты. Муну каяктан отуруп бергүү келди? Эмнеге мындай оверсайздарды чыгарайын деп чечтиңиз? Мисалы үчүн баягы экен да, сен дизайнер болгондон кийин сен дизайнерсиң, ооба, бирок андан сырткы сен акча да тапканды билишиң керек турабы? Ушул эле ушуну кармаш үчүн, баягы орусча айтканда содержать этиш үчүн сен акча табышың керек. Анан азыр эгер байкасаңар, жоолукчандар аябай көбөйдү. Анан чынын айтыш керек, мага жоолукчандар кийинген, жоолук тагынган кыздардын кийингени жакпайт да. Жакпайт. Эмнегедир эле, мисалы үчүн Куранда да жазылган. Эгерде анык мусулман ушундай ачык, жакшы кийиниш керек, ошону карап туруп, тигил адам дагы мусулман болгусу келгендей болуп деп. Анан эмнегедир эле биздикилер баары эле шалпай эле жап-жаш кыздар, кемпирлер деп эле кийинип калышат. Анан ошолордун дагы проблемасын ойлоп, анан бош, ачык түздөгү жакшы модный болгон нерселерди дагы деп жарымы ошо мусулман кийимин кийген кыздарга, хиджаб кийген кыздарга, анан жарымы болсо баягы толук айымдарга арнадым да. Биякта бардык нерсени эметиш керек. Толук айымдарды болсо деген мындай бүт баарын жаап жашырып, узун кылып, арык кылып көрсөтүшүң керек. Анын өзүнүн правиласы бар. Анан хиджабчандардын өзүнүн правиласы бар. Ошонун баарын учитывать эттим. Эки коёнду бир ок менен аткан турбайсызбы? Анан аялдын кийинүү табити канчалык деңгээлде маанилүү деп ойлойсуз? Өтө маанилүү. Бул аял киши болгондон кийин сөзсүз түрдө жакшы кийинип, өзүңдү карап, сенден сөзсүз түрдө аябай сонун атыр жыттанып, өзүңдү сүйүп жашаш керек да. Антпесе
Мен түшүнөм, кээ бир аялдар азыр айтышы мүмкүн, кыйын болуп, конечно, сенин акчаң бар деп. Кеп акчада эмес, кеп өзүн өзү сүйгөндө да. Чынын ошентип жазат азыр комментарийгечи. Ооба, кеп деген өзүнө сүйгөндө, акчасы жок эле, чачыңды таза жууп, жылтырап тургандай кылып, өзүңдү таза алып жүрсөң делечи, жүдөбөй, чалынбай, өзүңдүн баягы нерсе, ар кайсы нерсеңе чалынбайчы, тың болсоң эле бардык нерсе жакшы болот. Анан негизи эле жаман көрөм мен бирөөгө жаловаться этип, анан тиги күнү эле, бул күнү эле деген адамдар менен такыр сүйлөшпөйм дагы, сүйлөшкүм да келбейт да, такырчы. Бардык нерсеге өзүбүз күнөөлүүбүз. Жоопкерчиликти өз моюнга ала билген Бул өтө жакшы нерсе, өтө жакшы нерсе да. Жоопкерчилик бизге баары жеңил да, бирөөнү күнөөлөгөн. Ооба. Андан көрчү бирөөнү күнөөлөп коюп, диванда жатып алып, чийт түкүрүп жата берсең жакшы да турабы? Жоопкерчиликти алып, өзүң туруп кыймылдап, окуп, иштеп, азыр ушундай көп возможности, жумуш жок дегендерге ишенбейм. Мүмкүнчүлүк көп, ооба. Мүмкүнчүлүк аябай көп. Замирже, мурун мисалы үчүн чач жасалгалап, аялдардын бетин жасалгалап, мындай визажист, стилист болуп жүрсөңүз, азыр дизайнерге багытыңызды өзгөрүп кетишинин себеби эмнеде? Себеби менин эң биринчи кесибим дизайнермин өзүм. Мен КГУстаны бүткөм, стилист, художник деген дипломум бар. Андан сырткары портнойдун окуусун окугам 3 жыл, 94-жылы. Анан тажап бир ушундай бир нерсе болгон, бир 95-жылдары көп кийим тигип, анан аябай тажап, анда оптом тигип, творчество жок болуп, анан ушундай жиним келип, уже көйнөктөрдү көрөйүн деген көзүм жок калып, анан машинкам, аверлоктун баарын сатып туруп, анан чач тарачтын жумушуна кирип кеткем да. Полностью кирип кетип эле, анан анага айрылам, мынага айрылам, анан бир салонду ачып, анан экинчи салонду ачып, ушинтип эле, анан болбой эле тырышып эле жылына бир жолу коллекция жасап коюп, болду деп ушинтип жүрчүмүн да. Сүрөт тартып, анда санда ушинтип коелучу, анан ушу 2017 ачтым ушул шоурумду. Уже мен түшүндүм, мен өзүмдүн нерсем ачмайынча мындай улам бир жерге алып барам, коллекция билем, өтпөйт, ушундай болот экен да. Бул жерде өзүм ачып алдым. Жакшы нерсе да. Каалаган нерсени тигем, кааласам жаап коем, кааласам иштетем. Сулуулук салонуңуз эмне болду? Сулуулук салонду жаптым. Жаап, сатып ийдим. Сатып ийип, ошонун акчасына чоң фабрика ачтым. Андан сырткары биякта ачтым. Азыр полностью эле кийим менен алектенип атам. Бирок академиябыз бар да, баягы чач тарачтарды окутабыз, маникюр, визажисттерди окутабыз, андан сырткары тиги дизайнерлерди окутабыз. Мага көп сурайт да, актрисалык жагабы же алып баруучулук жагабы депчи. Анысыңар сизде деле бул көкүрөгүңүзгө көбүрөөк отурган кайсы экен? Эки тараптан. Да, көкүрөгүмө көбүрөөк отурган дизайнер экен. Себеби чач тарач болуп иштеп жүрүп дагы мындай болбой эле ушу могу жеримде эле мүнөттө эле тырмай берчү да, ушу эме кийимге кайра эле келсем болмок, тигини момундай коллекция кылсам болмок деп элечи. Анан дагы бир айта турган нерсе, мындай жаштарга айта турат элем, негизи любой жумушту иштегенде өзүңдү көтөрүп чаап, такыр момунтип талкаганча иштебеш керек экен. Мен ушинттим да. Өзүмдөчү. Мисалы үчүн биринчи кийим тигип жүргөндө да ошон үчүн артымды карабай, мен даже швейный цехке кирген машинканын звугун укканда качып чыкчумун да. Ушундай жүрөгүм үчүн алып иштегем да, күнү түнү. Индивидуальный заказ алып, коллекция тигип, анан вышивкаларды кылып, тим эле күнү түнү уктабай мээм иштебей калчу экедичи. Анан ошентип резко таштап салдым. Анан кайра чач тарачка кирип, ал жерде ошентип иштеп, азыр көрөйүн деген көзүм жок. Көрөйүн деген даже ушунчалык жүрөгүм калып турат чач тарачтын жумушуна. Себеби 15 жыл кармадым да салондордучу. Анан жүрөгүм үчүн алып бүтүшүптүр да кыздарчы. Бирөө алдап кетет, бирөө таштап кетет, бирөөсү мындай басып кетет, бирөөсү калп айтат, бирөөсү жакшы айтат. Короче, ушундай көп нерсе жолуктум. Бирок мен үчүн ошондой иштеген мендей кыздардын баарына ыраазымын. Себеби алар мени аябай адам катары, бизнесмен катары, как баардык личность катары ошо кыздар кидать этип атып, подвать этип атып мени киши кылышты да. Момун болдум. Жакшы. Мен аларга ыраазымын да. Анан аябай тажап уже акыркы 2 жылда көрөйүн деген көзүм жок калып, анан кой сатыш керек, бүттү, жабыш керек бул теманы деп анан жаап салдым да. Азыр мен даже өзүм мындай жапкандан кийин түшүндүм да айымдардын проблемасын. Укладкага аяк барам, маникюрду кантип жасатам. Чынында эле. Ооба, чынында бул дагы чоң көйгөй экен да көрсөчү. Сулуу болуш оңой эмес. Мына, сонун экен. Кийимдериңиз. Кезде мен бардыгы тең эме
шелк натуральный көрдүңөрбү бүт бирдин I am best friend. То есть мен айта турган, мен мисалы үчүн мен кыргызча сөздөрдү биринчи жазып алдым ошо коллекциягачы. Мен кыйынмын, мен сулуумун, мен баарына алым жетет, мен баарына жасай алам деген баарын англисче которгон ошондо жаздырдым да. I am my best friend. Демек бул мен өзүмдүн жакшы досу. Мен өзүм эң жакшы досмун деген. Эң жакшы досмун деген. Чынында. Мисалы үчүн могу нерсенин баардыгы тең колго тартылган. Сиз тарттыңызбы? Ким тартты? Сиз тарттыңызбы? Ай! Сүрөтчү катарда мыкты турбайсызбы? Эми мыкты деле эмесмин эми. Мыктымын деш керек же, ооба деш керек. Биз аялдарга үлгү көрсөтүп атабыз да. Жок, анча деле эмесмин эмес. Ооба мен ошондоймун деген кыйынмын дегенде. Бул сүрөттү да өзүңүз тарттыңыз, же? Сонун экен. Анан бул коллекция жасаганда кыздарым жардам берди, жетишпей аттым да, организация жагында өзүм. Жеңил экен, жагы. Ооба, бул лен, жука, баягы жеңилдер да. Жүрүлө тиги комнатаны да көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр. Мояктагы эгер байкасаңар, мына муну карасаңар, мисалы үчүн могу шляпа, могу шляпаны сизге кийгизип көрөйүнбү? Мисалы үчүн, эгерде силер хиджабчан болсоңор, чачыңар мисалы үчүн ичине кирет да, жыйналат. Пожалуйста, мына минтип кийип алсаңар болот. Сонун экен, хиджаб кийгенде мындай да ал тургай табиттүү, заманбап, саркеч Кийиниш керек. Ооба. Антпесе эле сразу эле мындай кемпир болуп калып атат да биздин кыздарчы. Сонун экен. Бактын баарын жагат экен, Бүт полностью жагат да. Өзүнчө эле саркеч болот турбайбы? Же болбосо, жок андай эмес, жөн эле мындай шляпа десеңер, мынакей. Жөн эле мындай болгон, бул кичинекей болуп катпайбы? Жалаң англисче жазып, эмнеге мына кыргызча жазып койсоң болобу? Болот, кыргызча да жаз. Мен аялмын деген сыяктуу. Эми бир шляпаларды түшүнүп жазыш керек экен кыргызча эле. Мен укмуш аялмын, мен кыйынмын. Ооба. Англисчени бизде карапайым калк жакшы деле түшүнө бербейт да. Бактылуумун деген сыяктуу. Мен бактылуумун дегенде. Сонун экен да. Мынакей кандай бүт тематика боюнча көрдүңөрбү, бүт мына бул аял өзүн өзү жакшы көргөн аял. Сон. Негизи эле ушул менин коллекциям көбүнчө ушу айымдарга арналган да. Өңү кара көйлөк деген размерлер чоң да. Размерлер чоң. Арык көрсөтүш үчүн. Анан арык көрсөтүш үчүн. Толук аялдар жыргайт турбайбы? Мына мондай ачыктары бар. Кээ бирөөсү ушундай ачык. Сыртында бул кыздардын сүрөтүн, жазууларын ким кылды? Сүрөттөрдүн кээ бирөөсүн мен тарттым, кээ бирөөсүн жардамчыларым тартты. Сөздөрдүн баарын мен жазып туруп, англисче котортуруп бердим. Кыздар жазып атты, себеби мен жетишпей аттым. Коллекциянын астында жумушта аябай көп болот го. Биз 3 ай даярдандык да. Ошондой болот. Эми болсо азыр дагы жаңы коллекцияга даярданып атам. Дагы. Анан эми болсо жаңы коллекцияны эме кылайын деп чечтим. Национальный. Улуттук кылып, бир идеям бар, аны айтпай кой турайын, бирөөлөр урда болуп жасалып кетсин. Жакшы. Андай нерсе жок бизде. Ошону жасайм. Кудай буйрса чыгарам. Ичиңизге неме таштап кеттиңиз? Эмне болду экен деген. Сюрприз. Мына курт таштап кеттиңиз да, эмне болду экен бул дегенчи. Мо дизайныңар да жакты кыздардын, сүрөт жалаң кыздардын. Сулуулугу, аялдардын. Ушул нерсеге басым жасаган тематикаңыз да жакты. Сиз жанагы бет жасап, чач жасап атканда деле ушул теманы көп көтөрчүсүз да. Аялдар өзүңөрдү карагыла, сүйгүлөө темасындачы. Азыр жеке эле неме эмес, эми кийимде дагы туура кийинип, табитти туура тарбиялоо дагы бир чоң искусство да ижи. Бул өтө чоң искусство, керек болсо кээде мен өзүм деле туура эмес кийинип алам, анан түшүнүп калам да, түштөн кийинчи туура эмес кийинип алам. Туура эмес кийинип алып туруп, бүгүн эми ладно эптеп жумушка жетейин эми деп. Ошондой жатта бир-эки кеңеш берип кетсеңиз, мисалы үчүн өңүбүзгө жараша, кээде кийимибиз менен өңүбүз бир өң болуп калат, мындай бозору эле калып калабыз. Кээде туура эмес фасон кийип алабыз, буту кыскалар канча керек, буту узундар канча керек, бой кыскалар канча керек.
ооба ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Мисалы үчүн чоң эреженин үстүнө эле айтып кетейин, себеби бул аябай чоң тема да. Мисалы үчүн эгерде сиз табияттан кара кыз болсоңуз, кара кыз ак кыз болуп бөлүнөбүз да, туурабы? Мен кайсы кызмын? Негизи Ак жумалмынбы же карамынбы же? Сен ак жумалсың. Эмне үчүн сен ак жумалсың? Себеби чачың кара. Мындай нерсени эстен чыгарбаш керек да. Чачтан бетке көлөкө түшөт. Эмне үчүн көлөкө түшөт? Себеби чач аял затын бир 80% мынтип жаап турат. Эгерде сиз азыр алып туруп чачыңызды кызылга боеп койсоңуз, мындай жерге, бетиңердеги кызылдардын баары чыгып калат. Себеби көлөкө түшөт атпайбы? Чачыңыз кара болгон үчүн бетиңиз ак көрүнүп атат. Эгерде чачыңыз азыр күрөң кылып эметсеңиз, бетиңер уже башкача болуп калат. Эгер ачык күрөң кылсаңар, уже аябай ачык боенуп жүрүш керек, себеби мындай кебетиңер мындай чарчап, макияж жок, ооруп аткандай болуп калат да. То есть вот это вот сливаться эткен ошондон. Анан адам негизи 4 эркектер дагы, айымдар дагы 4 сезонго бөлүнөт. Бул кыш, жаз, жай. Главный эле өңдөрүн айтып кетейин. Мисалы үчүн сиз азыр кышсыз. Эмне үчүн кыш? Себеби чачыңыз кара. Сизге кайсы өңдөр жарашат? Аябай жакшы жарашат. Көк, кара, ак, розовый, кызыл, фиолетовый. Насыщенный цвет. Ушул жанакы жай дегендерге жарашат. Жай деген это блондинкалар да. Жаз деген это чачтары күрөң болгондор, күз деген күрөң бирок кызыл аралашкан. Кызыл. Ооба. Мисалы үчүн мен бүгүн жаз болушум мүмкүн, эртең кызыл кошуп койсом кайра күрөң болуп, күз болуп калышы мүмкүн, капкара коюп салсам кара болом. То есть бул только чачтан гана эметет да. Көз каранды. Ооба, көз каранды. Интернетте ар кандай информациялар жүрөт, бирок биз азиаттар только чачтан гана эметебиз. Себеби бизде бардыгыбыздын, практически баарыбыздын көздөрүбүздүн өңү күрөң болот. Кой көз. Кой көз деп коебу, ушундай болот. Ошондуктан биз только чачтан карап билебиз да, именно азиаттар. Андан сырткары, анан чачыбызды бүттүк, мен кыш экен, мен жаз экен, күз экен деп билдик. Анан дагы бир айта турчу нерсе, сары кыздар, жаратылыштан сары кыздар болот го, сары кыздардын беттеринин баары аппаканын эме кожалары ичке болот да, тамырлар көрүнүп турат да, ошолор кара цветке боесо, көзүнүн астына баары көк түшкөнсүп, оорулуу болуп калат. Чересчур кожа ак болуп кетет дагы, оорулуудай болуп калат да. Мындай как будто кан аз, анан баш айланып аткансың. Эгерде кара кыздар, мисалы үчүн өңдөрү кара кыздар болуп, кара чачка, кара түскө боесо, капкара эле болуп калат дагы, тиши гана ак болуп калат. Кара кыздар наоборот чачын сары кылып боесо, бети агара түшөт турбайбы? Агара түшөт дагы, анан бети мындай персик деп коет, ошо ушундай аябай сонун болуп, күрөң болуп сонун көрүнөт да, агара түшөт да. Бул эрежени түшүндүк. Андан эми кийимге келгенде мындай да, кийимге келгенде ушу мисалы үчүн боенгонго келгенде 4 сезонго кайсы өңдөр жарашса, визажда, макияжда ошондой өңдөр жарашат да. Единственное, биз азиаттар, бизге жанакы голубой, орусча айтканда голубой, анан серый цвет бар го, ошол экөө менен боенбош керек. Эмне үчүн? Себеби дегенде биздин кожада сары өң бар, биз эмебиз да. Эмне үчүн жанакы кыргыз кыздар, азиаткалар чачтарын блондинка кыламыз эле экөөнү эле кара сары боло берет го. Чачта дагы, бетибизде дагы, денебизде сары пигмент бар да. Анан эми кийимге келгенде, эгерде сиздин денеңиз кыска, бутуңуз узун болсо, анда узартып кийиш керек, туурабы? То есть мына мисалы үчүн сиздин көйнөгүңүздү алсаңыз, мына мындай болуп атат да, туурабы? Мүмкүн сиздин биринчи көргөндө кыска нерсе бойду 10 сантиметр кыска кылып көрсөтүп коет да. Зрительное восприятие человека деген бар. Зрительное. Биринчи минтип көргөндө эле как будто боюңар кичинекейдей болуп калат да. То есть биз бою кыска кыздар, азиаттык ушун кийсең ошончолук узун, анан арк көрүнөсүң да. Мен азыр узун көйнөк кийсем, узун кыздай көрүнмөк экенмин да. Узун кыздай көрүнмөксүң, ошондуктан, то есть биз негизи кыргыз кыздар боюбуз кичинекей болгондон кийин бизге колдон келишинче узун кийсеңер аябай жакшы жарашат да. Мисалы үчүн, могу силердин узун тизеге чейин болуп атпайбы? Бул тизеге чейин дагы мындай кичине жакшыраак көрүнөт да, кичине узартат, себеби тизеден өйдө болуп атат. Тизеден ылдый кеткен узундук ого төр кыскартат да. Бойду ого төр кыскартат. Ошол бул нерсе негизи кичине опасный. Анан ар бир көйнөктүн, ар бир өңдүн өзүнүн жашы бар. Эгерде мен мисалы үчүн 45-ке чыгып алып туруп, анан буга чейинки көйнөк кийсем, мен бир 10 жаш улуу көрүнүп калам. Неге? Себеби бизде деген мындай да, выражение лица деген бар, Биз кантип билебиз экөөбүздүн эмне айырмасыбыз бар? Себеби сенин носогубкаң
Көрдүңбү? Жий мынтип тартылып турат, менин носогубкам түшүп турат. Адамды бир көргөндө ушу носогубкам эле түшүнөсүң да, что биз мисалы үчүн кинодо иштегенде карттан көрсөт десе, бул жерин ого өтүр глубокий кылабыз. Грим Мененчи. А эгер жаш кыл десе, кашын капкара алып, могу жерин апапак кылып салабыз. А камера иштегенде мындай мынтип тартылып калат да, носогубкачы. Анан негизи эле баягы кийим кийгенде дагы биз толуктар коркобуз да, ак кийгенденчи. Мына мен азыр коркпой эле ак кийип жүрөм. Мисалы үчүн ито ичинен кара менен мынтип жаап алдым да. Жаап алдым. Кара цвет негизи мен аябай жакшы көрөм. Мага көп замечание кылышат, дайыма кара кийесиң деп. Бирок кара цвет мода дүйнөсүндө эң эле кымбат цвет. Кара цветчи негизи ушундай эметилет да. Бирок жайында майла жок ак кийесиң, бирок негизи өзүм кара цветке аябай жакынмын да. Арыктагандан кийин ак цветти жакшыраак болушум керек. Вот дагы эмнени айтып берейин кийимдердин ошо бутту узун көрүнүш үчүн эмне кылып кантип кийинебиз? Бутту узун эгерде бутуңар мына бутту узун кылыш үчүн жана килот шымдар аябай жакшы жарашат. Анан азыр болсо байкап атасыңарбы, мындай кыска шымдар мода болуп атпайбы? Кыска шымдар, бирок кыска шымдар ого өтөр кыскартып коет. Азият биздин кыздардын бутубуз чырактарыбыз узун эмес да. Узун эмес. Анан огуш битир тигиндей кийгенде. Ооба, биздин негизи денебиз узун, бутубуз кыска келет, анан башыбыз чоң келет. Беттерибиз тоголок. Беттерибиз жалпак. Жап-жалпак. Эмне анасы ошондо? Мунун дагы өзүнүн бир секреттери бар. То есть румяна коюп, анан чачтагы формасы ошо бетти неме кылат экен, э? Ооба. Дагы бир прическанын бир эрежелерин айтып кетейин. Кара деген стрижка өмүр бою жашартат. 65 жашында деле, 15 жашында деле, 45 жашында деле алып жүрсөң жашартат. Боб кара деген стрижка улуу көрсөтөт 10 жашка. Голливуд деген стрижка Ал Голливуд деген мындайбы? Мындай. Лесинка да? Лесинка болгондон мындай болуп кетет. Ошол стрижка 35 жашка чейин ошол стрижканы алып жүрсөңөр, кыска кылып алып жүрсөң, ал улуу көрсөтөт дагы 35-нөйдө жаш көрсөтөт. Ошондо мен кандай кылам эже? Сиз эме тийип эле коюп ушул эле сонунда. Көп сүйлөп эле коеюн. Дагы эмнени айтып берсем? Жакшы. Чачы тармал бул бети мындайга жакшы окшойт да? Или баардыгына эле болору? Чачы тармал эми негизи эле көп эле айымдарга жарашат. Чачы тармал деген негизи жашартат да. Мындай болгон, мына мисалы үчүн мен жаш көрүнөт тоомдо. Жок, негизи эле өзүм чачым ушундай тармал. Анан жайкысынбай ысып, тренировкадан чыккандан кийин күн ысыкта мынтип толе кетип калам да, ошо өзү ушундай тармал негизи. Бирок эмнегедир эле эч ким ишенбейт да, мен тармал десем, себеби көнүп калышканда дайыма түз чач менен жүрөм. Сиз түздөп жүргөнгө көнүп калганбыз да. Сонун Замира айым, сиздин баягы иш дүйнөңүз менен тааныштык. Эми мындай ич дүйнөңүз менен таанышыш керек болот азыр. Замира эже, дээрде сиз деген мен билем да, алгачкы эфирге чыкканда чачы башыбызды оңдоп, жасантып, анан чыкканыңыздар. Ошол учурда көп эле адамдардын стилин оңдогонго жардам бергенсиз да. Мен ойлойм да, ошо 2005-жылдары гана мындай шоу бизнес бир аз өнүгүп, анан неме кыла баштаганбыз, мындай сырткы келбетибизге көңүл бөлүп, визажист, стилист деген, продюсер деген бир немелер түшүнүктөр кирип, эже. Ошондогу эң мындай ошол визажистик, стилистик жаатта алгачкылардан болуп, каалган ачып бергендердин катарында сиңер деп ойлойм. Бир эле визажисттин Замира Молдошовун таанычыбыз ошо. Кыйын болду беле же? Жок, анда мындай болду да. Кыргызча сүйлөгөн кыргыздардын арасынан просто мен биринчи болуп калдым. Так менде болгон, менден кыйындар деле толтура эле болчу. Просто көбүнчөсү орусча сүйлөшүп эле, кыргызча сүйлөй алышпай эле, анан чынын айтыш керек да. Туура. Мен баягы мен аябай кыйынмын, мен таланттымдан ошон үчүн мен кыйын болдум деген кеп эмес. Бул биринчи болду, анын үстүнө анан баягы мен КТР менен иштеп калган үчүн эле элдин баары мага келди, анан биринен угуп, анан бирөө келди, тиги клиптеги макияжды, анан прическаны сиз жасап берген туурасында болсо, мага дагы придумать этип эле долен. Ушинтип эле бир 2005, 2006, 2007, 2009, 2010го чейинго айланайын гүлчүбүзгө да могу кичинекей, анда бир кичинекей салондо 60 квадрат
сырттагы лестницасы менен 60 квадратный болчу, ошол аябай кичинекей салон болчу. Жана немедеби? Люкстагы, Советскийдеги. Анан күлчүбүз могу жерге светофор коюш керек болуп калды. Өтө албай калчубуз да. Кухняда деле обслуживать этебиз, педикюрный залда деле обслуживать этип эле. Концерт дегенде өлчүбүз да, барсаң таң атпай келебиз, кечке курткасын утуп кеткен, кепкасын утуп кеткендер, анан баарын жийип коебуз, анан келип алып кетишет концерттен кийин. Анан аябай ушу 90% жылдыздар келчү да бизге. Ошол салонго анан баарын обслуживать этчүбүз, анан ким Канат Култаев деле баары жибере берчү, ошо Замира Молдошова барсаңар эле өзгөртүп барат деп, өзгөртүп берет деп. Мага аябай эсиме калган Сэма эсимде калып калыптыр. Бети кыпкызыл бир бала келди. Карап туруп, эмне кылам эми деп, анан колуман келишинче аябай бир модный ушул стрижканы жазып алып жүрөт, ушу модный бир стрижка кылып туруп, анан бетин баарын тең жасап, баарын жиберип, аябай таң калгам да, ушул менминби деп кайра бияка карап, аябай күлгөнбүз, аябай өзгөрдүм деп. Анан тиги ким Алихан дегенди ырчы бар болчу, ошол дагы аны болсо даже Канат өзү тааныбай калыптыр да. Баягы ушунча өзгөрүп. Мирбек Атабеков, Неля, Урмат, Сезбек, ошо бүт бар эле болгон ырчынын баары эле ушу люкста жүрүшчү баары тең элечи. Анан концерт дегенде баары тең анда запись кылышат, заранее чалып, анан сөзсүз түрдө 1 саат 2 саат кечигип келишет, анан эсиң ойт да, булардын очередин аны аяка жылдырып, муну бияка жылдырып, баарына жетишиң керек, концерт кечигип өтөт, ушундай болуп эле бир азыр эстесем сонун эле keskin. Карапайым калктын арасынан эми мындай жөнөкөй жылдыз эмес аялдар келип, ошончолук сырткы келбетин өзгөртүп алып, анан жашоо турмушу да өзгөрүп кеткен, жан дүйнөсү өзгөрүп кеткендер болобу? Болот. Ушу мен салонда иштеп жүргөндө бир кыз эсимде калып калыптыр. Бир кыз келди. Аябай мындай келгенде эле мага жазылыптыр, анан келгенде эле көзүмдө жашылданып келди да, анан мен түшүндүм, бир стресс бирдеме болуп атканго деп, анан акырын эметип жүрөккөз кофе челип, эсим буркан, шаркан түшүп, ыйлап, тем эле токтоно албайт да, ыйлапчы. Анан жайына койдум, ыйлап бүттүңүз, ооба бүттүм. Күйөөм мени аябай жаман сөздөр менен түрүң суук, анан семисиң, анан тигүү деп аябай жаман кылып атат. Мен аны сүйөм, анан тигүү да, экөөбүз кечке отуруп сүйлөштүк, анан жүремин деп, анан ошондо чачын кыркып, макияж жасап, анан эми үйүңө бар дедим да, анан могу сөздөрдү айттым, мындай гордый болду, но при этом эркекти эметпе, сен ушунча жаман сөз айтсаң, сен да ушунча жаман сөз айттың, ошончо сен кайра жаман сөз уктуң да, сенин да күнөөң бар, бирок өзүңдү момундай кыл, тигиндей кыл деп экөөбүз аябай көп сүйлөшүп, анан кетип, анан ушу бир жумадан кийин чалды, эже рахмат, сиз мени үй бүлөмдө сактап калдыңыз деп. Ушул нерсе эсимде калып калыптыр. Бирок мен баягы мен кээде күлкүм келет, эгер мен китеп жазсам, биздин атага чыккан адамдардан, бул жылдыздар деле эмес, саясатчылар, өтө чоң пост занимать эткен саясатчылардын канча деген сырларын билем. Мес сага. Ошолордун баардыгын тең жазып чыксам, мен билбейм, анда бестселлер. Жок, анан мурда дагы атып кетчү деп корком да. Себеби эмнегедир ушундай болуп калды, что мен 2005-жылдан баштап эле кимиси генеральный прокурор болсо, кимиси председатель Верховного суда болсо, кимиси министр юстиции болсо, ушунун баары эле мага келе беришти да. Анан Өздөрү же аялдарбы? Аялдары, өздөрү, ойноштору, мен баарын билчүмүн да. Анан тигилер болсо айтпа, тигини айтпа, анан эми аялдар сурабайт да обычночи, келип обслуживать этишип, анан жолдошум жибер дейт, кээде күйөөсү жибер, аялын жиберет, анан митип айтмай жок, анан тиги келет, анан деп даже кээде акчаларды таштап кетчү мага, берип койчу, тиги келет деп. Анан макул деп конверттерин берип койчумун тигилерге. Почтальон болчу эмеспи? Анан кээде даже мындай болчу, ошо баягы үй бүлөсү бар эле эркек эле бир нерсени көтөрүп келип, жакшы шуба же болбосо дубленкалар көтөрүп келип, сен билесиң да, сага келип жүрөт го, ошого могу жарашабы же жарашпайбы, мындай белек кылсам болобу деп. Ушунгенде күндөр болгон, анан эми мен негизи нейтральный адаммын, анан ооба деп элечи. Анан мен күлкүм келе берет, эгерде ошол чиновниктердин, ошол чоң адамдардын, биздин жылдыздардын көп деген секреттерин билем да. Анан эгерде мен оозумду ачып, эгер ошонун баарын жазсам, мен просто атып кетчү болуш керек депчи.
Ошо 15 жылдын арасында 10 жыл болуп прям беспрерывно жалаң ошолорду обслуживать эттик. Аябай көп сырлар мага белгилүү болуп калды. Баягы ушундай болуп калды да эмнегедирчи. Или мага доверять этишчү, анан кээде ойлойм, ушуларды жазсамбы деп, анан кээде ойлойм, ушунча доверять эткенден кийин абирлерин төкөлөп алчу деп. Жакшы. Бул жеке жашооңузда сиздеги дайыма карап турам, спорт менен акыркы учурда абдан машыгып атыптырсыз. Ал сууда сүзүүнү үйрөнүү, анын эмне кажети бар ал сизге? Өлө чала уруп атасыз го? Мына мисалы үчүн ошо спорттун эмне кажети бар деп, анан баарыбыздан улуу көрүнүп атпайлы. Мен жаш көрүнгүм келет, менин кызым кичинекей. Мен азыр сууда сүзүү кандай жардам берет экен? Сууда сүзгөндө мен сууда эле эмес, бир күндө 1 сааттан спорт залга барам. Бир жумасына 3 жолу машыгам станоктордо, жумасына 3 жолу спортту эмне эле сууда сүзөм. Бул өтө сонун нерсе экен. Мынчалык профессионально эч качан заниматься этип көргөн эмесмин. Анан ары ойлонуп, бери ойлонуп, кызым кичинекей болсо, анан садик алып барам, анан пока андай сөздү уга элетмин, школага алып барам, анан университетке алып барам дегенде анан бул сенин чоң апаңбы деп деген сөздү укпаш үчүн азыртадан өзүмдү ойлоп, спорт негизи көп нерсени оңдоду. Менин гормональ фонумду оңдоду, белим ооручу, аябай белим ооручу. 4 жерде грыжам бар, чоң-чоңчу. Анан бул грыжа мен 97 жылдан бери жашайм. Анан мындай да кылам, тигиндей да кылам, бирок ушу спортко барып, сууга сүзгөнү белим такыр оорубай калды, гормональ фон оңолду. Өзүмдү аябай жакшы сезем. Сонун уктайм, прям сонун да. Бардыңарга совет берет элем, ушу колдон келсе заниматься этиш керек экен. Мындай кеч балалуу болгон кандай сезим экен, анан жакшы эле экен, эгер сиздин жолуңуз жолдоп, баары эле башка аялдар деле эко жолу менен жасатса баланы. Негизи эле мен балалуу болгондо түшүндүм да, что мына мен 43 жашымда төрөдүм. Мен түшүндүм, буга чейинки жашап эмнеге жашап жүргөнүмдү, темселеп кайда жүргөнүмдү, эмнени ойлоп жүргөнүмдү түшүнгөн жокмун да. Эми бардык нерсе эртелүү кечби, баягы лучше поздно, чем никогда дегендей. Кудайыма ыраазымын. 43 жашымда дагы эне болгонума. Бул бүткүл дүйнө жүзүнүн акчасы менен бриллиантын чогултуп турган менин кызым деметкенде, мен кызымды тандамакмын да. Эне болуу бул өтө чоң бакыт экен. Бул дүйнө жүзүндө жок сүйүүгө кабылат экенсиң да. Сиздер билесиздер бул эмне экенин, эмне экенин тим эле басып турган кадамынан өйдө прям өпкүң келет да, ушунча жакшы көрөсүң. Анын үстүнө баягы улгайып калган учурда болгондагы биз жолдошум экөөбүз күлө беребиз. Азыр мисалы үчүн менин жолдошум 66да, мен 49дамын. Экөөбүз чоң ата чоң эне болуучу учурда кыздуу болуп калам, экөөбүз талашып эки жакта кызыбыз эрке 5 жашты күткөнбүз. Эми кичине токтолорсо жок болбой эле күчөп атат. Азыр эми 7 жашты күтөлү деп экөөбүз бири-бирибизди алдап отурабыз. Бирок ушундай балдар мүмкүн сүйүүдөн жаралган балабы, мүмкүн кеч болгонбу, же аябай жакшы көргөндөнбү, кызыбыз эми эрке однозначно, анан аябай акылдуу кыз да, аябай акылдуу кыз. Тим эле эзилип түшүп, экөөбүздүн ортобуздагы данакер атасын эми айтпай эле коеюн, атасы анын жанагы чоң мишка барго, ошондой эле да, бир живой эле эчтеге деп эле чыдап отура берет байкушум. Жолдошумчу макул мелчи тим эле кой деп каалашынча ойнойт. Аябай жыргалда кечинде деле күрөшүп аткан болот, эртең менен деле иши кылып, каалашынча секирет, иши кылып мойнун байлап алат, анан жүрү экөөбүз сен мага ат бол, анан иши кылса аябай ойнойт да. Сонун прям. Атасын такыр коркпойт, менен коркот да. Коркондомда так деп мынтип эметип койсоң кичине сөздү кылып калат. Анан гаиден коркот. Айле оз кеткенде гаи келтип коркутабыз. Так сөздү кылганда анан ошондо мынтип чыкпай калат. Жакшы. Сонун балалуу болгон сонун. Эми мен төрөгөндөн кийин көп аялдар ачыкка чыгып эле көптөгөн кат алдым, көптөгөн канчалар жазды. Ошого чейин сурайт эми, мен көрсө төрөсө болот турбайбы, бул уят эмеспи деген болду да. Мен аябай таң калдым, эмнеге уят болушу керек? Эмнеге уят экен? Эми уятта да бизде кыргыздарчы мына карып калдым деп, 40тан ашкандан кийин карып калдым деген сөз бар экен. Анан уялбай эле төрөсө болот турбайбы дегендер да көп болду. Мен таң калып коем, эмнеге мен уялышым керек? Кудай азыр берип атса эмнеге мен уялышым керек? Мен дагы төрөйм. Анын азырында эми
уже элге 49га чыгып калдым, элге жакындап калдым. Мен билем 52ге чыгып эгиздүү төрөгөн аялдарды билем. Бага алсаң Эмнеге болбосун? болбосун, эмнеге болот? Бул наоборот сон. Бирок оор. Сен баары жаш кыз эмессиң. Баланы караш, баланы деген айыл, бул деген анын үстүнө деген жашың өткөсөң чересчур эме болуп калат экенсиң да, жоопкерчилик болуп калат экен да. Азыр мен кызымдын ар бир жашын, ар бир эмесин уже пландап койгом. Азыр биз балетке барабыз, шахматка барабыз. Ушу менен заниматься 5:30, анан жолдошум токтотуп кое тур, жоктон ушуларды союп жатсын, анан дагы көрөбүз деп эметип атабыз да. Азыртадан уже көп загружать эткен жокмун, эмпедин тамганын окуп деген жок да. Стихотворениялар билебиз, мама деп жазганды билет, кичине английский билет, ары бери басып үйрөтүп, экөөбүз бирибизге үйрөтүп калабыз. Мүнөзүңүз жумшардыбы эже? Аябай жумшарды. Аябай жумшарды. Мен көрсө төрбөгөн аял катып калат экен. Мен ушуну түшүндүм. Сен катып калат экенсиң. Мен баягы биринчи жолу төрөп көрүп, анан ушу Катып калганда физикалык жактанбы же сезим жактанбы? сезим жактан. Сезим жактан мындай кандай деп түшүндүрүп айтсам, азыр мындай жумшаксың да. Мен азыр любой кичинекей бала жөнүндө жаман нерсени көрө албайм дагычы. Мурда көрө берчүм деп оготур жирим келип. Азыр такыр көрө албайм, мен үчүн көрбөй койгонум жакшы да. Анан тим эле жүрөгүм жарылып кетет. Бала мындай көчөдө бала жыгылып барса деп барып кошо жыгылып, мындай аябай жумшак, сезимтал болуп калат экенсиң да. Анан мындай кызымды дагы биринчи 3 жашка чейин төрөгөндөн кийин жарым жыл депрессия болуп турмун көрсө, послеродовой депрессия болуп турмун. Мен таң калган нерсем 15 жыл күткөн мен депрессия болгом. Подряд 4-төн 5тен төрөгөн аялдар кандай депрессия болор, мен эми түшүндүм да. Ушундан кийинчи себеби бул психологический оор экен. 9 ай көтөрүш оор экен. Анын үстүнө мен аябай оор көтөрдүм, токсикоз аябай катуу болдум. Бир жылдап араң восстановление болдум. Баягы возраст деген баары возраст экен. Колдон келсе жаш кезинде эле төрүш керек экен. Андай өзүңөн улуу эркек менен жашаган ал көбүрөөк жакшыраак болуш керек деп ойлойм да. Анткени аял акылдуу болот го, тигинде акыл теңешип калабы дейм да. Жок, баары бир акылдуулусуң андан да. Да. Андан көзкарасы келди. Ал баягы андан эмес экен, аял киши өзү эле негизи эле биз акылдуу, анан мындай куурак келет окшойбуз. Амалдуураакпы? Амалдуураак келет окшойбуз да. Себеби менден 17 жаш улуу жолдошум деле айтыр, таң калат. Баары аялдар алдап кетесиңер. Баары бир каалаганыңарды жасап кетесиңер деп. Канча жыл болду чогуу жашаганыңар? 21 жыл болду. 21 жылда мындай сүйүүнү кайра туттандырып туруш керек бекен, мындай өчүп илеби минтип калып калат бекен, кандай экен, эмне экен ал? 20 жылдык күйөө деген кандай болот экен? Чынын айтсам, 20 жылдан кийинки күйөө денеңе жабышып калгандай болуп калат экен да. Эт менен тырмак болуп. Эт менен тырмак болуп калат экенсиң да, чын элечи. Анан ошон үчүн мен түшүнөм, 20 жыл, 25 жыл жашап анан ажырашкан аялдар эмне үчүн тиги дүйнөгө барып кайра келишет. Себеби экөөңөр бириңер ушунчалык чапташып, көнүшүп, бир тууган деген, мне кажется, бир тууганды айтпаш керек. Бул это аял менен күйөө үчүн бул мен муну оскорбление деп эметем да. Себеби сен эч качан аял экенин унутпашың керек, сен эч качан күйөө экенин, эркек экенин унутпашың керек да. В любом случае сен мени аял катары карашың керек, сен сөйрөнө мага комплимент айтышың керек. Эже ушу сөзүңүзгө аралжы элдерчи биз бир туугандай болуп калдык дейт. Анан бул менин улуу балам деп коет го, бул менин энем болуп калды дегенде, мен психологиялык жактан эркектин аялга болгон денеси кумары ойгонбой калат экен, аялдык эркек ойгонбой калат экен, мен бир тууганбыз деп калат экен да. Сиз айткан туура экен да, эркек эркектей, аял аялдай болуп мындай. Бул сөздү даже айтпаш керек. Ошо да. Бул мен аял киши эч качан бул мен улуу балам деп айтпаш керек. Бул улуу баласы болуп атса, анан ал эркек деген ар бир сөздү мындай бөлүп түшүнбөйт. Ал кандай айтсаң ошондой түшүнөт эркек. Улуу баламса, мен муну улуу баласымын деп бүттү, өчөт. Эркектик кызыгуу аял кишиге өчөт. Ошон үчүн эч качан мен жолдошума айтам, сен мага бүгүн 2 эле жолу комплимент айттың, кара 5 жети болуш керек деп. Эми санап турайм деп анан айтат, тамашалапчы. Анан кээде таарынат сен мага көңүл бурбай атсаң, мен айтам, значит сен мага көңүл бурган жоксуң. Ошон үчүн мен сага сен кызым эле дей бересиң. Конечно, кызым эле дейм. Эгер сен мындай бурчунан чыгып, мен бармын деп мындай комплимент айт,
же жинме тийип кой. Анан жакшы болуп мындай аял күйөөсү болуп жарашып алалы, мисалы үчүнчү. Ушинтип айтам да, бирок үй бүлө болгондон кийин көп жашагандан эч качан бир туугандай, анан энемдей деген сөз. Мага ушинтип айтып көрсүңчү, эмне болор экен? Мен сага энемди берсем, ал болбойт. Жо чында мен энемге болуп, мен сага мен сенин апаң болуп турамбы? Мен сенин аялыңмын. Я хочу, чтобы ты мне комплименты говорил, мен ухаживать ет, подарка подарить ет. Мага еще дагы бир нерсе аябай жакты да. Акыркы мезгилдерде жана нике кыйганда молдолор айтат экен, аял киши айтыш керек экен, эркек бул дүйнөдө берип кетпесе ошол белегин тигил дүйнөдө карыз болуп калат деп, жана нике кыйып атканда сага эмне алып берсин деген. Аябай жакшы нерсе экен ушул. Ушундай бар экен да. Ушундай бар экен. Бир 2 күн мурда эле бир кызга өкүл бала, өкүл кыз болдук. Аларга ушинтип айтса, ал кыз айтты, мага сулуулук салон алып бер деди. Анан азамат дедим тиги кызгачы, мага жетти. Анан мен жолдошум күлүп айтып калды, экөөбүз нике кылганда эчтеке деп айткан эмес. Азыр айтыңыз, бул карыз болуп калса. Рас болду дедим да. Бир шакек көрдүм, ушуну алып бересиң деди. Жолдошум күлүп атпайбы, кайдан айта койдум эле, жолу карыз болуп калды. Бирок молдоке түшүндүрүп берди да. Бул тигил дүйнөдө да карыз болуп каласың. Андан көрөкчө мусулман болгондон бул дүйнөдө алып беришиң керек аял кишиге деп. Жакшы нерсе экен. Сон нерсе экен, сон. нерсе. Экөөңөрдүн кимиңер кызганчагыраак? Экөөбүз тең кызганчак эмеспиз го? Эмессиңерби? Кайда турдуң, кимдин колун кармадың деген ырларды ырдабайсызбы? Жок, жок, кантпейм. Экөөбүз сүйлөшүп алганбыз. Жаман нерсе кылсаң да өзүңө, жакшы нерсе кылсаң да өзүңө. Мен үй бүлөм, мен билем 80-90% менден зависит этет. Ошон үчүн мен үй бүлөмө жаман нерсени, булганган нерсени алып баргым келбейт. Ошондуктан мен эч качан оюма да келбейт. Үй бүлөмдү бузайын, тигинтейин деген менин күйөөм бар, билем. Ал мага доверять этет. Мен кээде 9-10-11ге чейин кармалып калам. Только чалып айтып коем да, мен мояктамын, могу жерде жүрөм деп. Калп айтмай жок. Эми 21 жылдан бери калп айтпаган эми кайда бармак элек. Вот анан доверять этебиз, негизи доверять этиш керек. Анан кызганган тоже мен ойлойм, бул дагы оскорбление деп. Себеби мен гулять этимде кызганганда сен, мен минтип түшүнөм да, кызгангандар мен сага ишенбейм, мен ошон үчүн сени кызганам дегенди түшүнөм да. Эми эркектер башкача түшүндүрөт. Же жүрүм турумуң жеңил эле ойлойм деген. Сен начар аялсың, мен ошон үчүн кызганам, сени текшерип туруш керек. Бир таанышым бар болчу, негизи күйөөсүнө магазинден чыктым, машинага отуратам, машинени заводить еттим, могу жерге жеттим дегенден өйдө жазат да. Анан мен айтам, кантип жашайсың, бул муунуткан жашоо да бул. Ооба. Бул өтө жаман нерсе болуш керек деп ойлойм да. Эки адам мындай жетилиш керек дейт да, жакшы жашоо болуш үчүн. Үй бүлөлүк жашоо аябай оор. Аябай оор. Бул деген баягы сен дипломат болушуң керек да, ал дагы сен дагы, бирок сен көбүрөөк дипломат болушуң керек экен. Аял киши көбүрөөк дипломат болуш керек экен. Эми эркек негизи эле биздин жинибизге көп тиет го. Эркектердин көп нерсеси бизге жакпайт. Анан бирок ар бирин айтып отурсаң тажал болосуң, ар бирин айтып отурсаң скандал болот үйдө. Кээде унчукпай коесуң, кээде эмес көп эле унчукпай коюш керек, көбүнчө эле эчтеке деп айтпай коюш керек. Анандай тамашламыш болуп айтып коюп, түшүндүрүп айтып, акырын жол менен түшүндүрүп айтыш керек да. Мурун айтчу элеңиз да, үйдө мындай аял болгонго убакыт жок болот деген сыяктуучу. Азырчы кандай болот? Ой, азыр деле ошол. Бизде азыр деле өзгөргөн жок. Замира эже бизде аялдарды, кыздарды минтип тарбиялайт экен да. Тамак жасаганды бил, үй жыйнаганды бил. Эгер ошо экөөнү билбесең, мындай күйөөң көчкө тебет деген сыяктуу нерселер менен өстүрүп, биз кыздарыбызды күн кылып тарбиялайт экенбиз да. Мындай үй жыйнаган, ушунча эле үй жыйнап кырып жашыса эле эле аял күйөөсү кетпечү дөйчү. Биз мындай нерсени сиңирсек кандай болот? Бактылуу жашаганды бил, күйөөңдүн жан дүйнөсүн тапканды бил, жосо күйөөңө каныша болгонду бил десек эмне болот? Өзүңдү сүй деп. Туура болот. Эң туура болот. Мен азыртадан кызыма айтам, эч качан унутпа, сен өтө сулуусуң, өтө билимдүүсүң, өтө акылдуусуң деп. Анан азыр кызым 5 жашка чыкты. Мен ошо өзүнүн денесине эч ким сага кол тийгенге акысы жок деп азыртадан үйрөтөм да. Мына могу кызга үйрөтүш керек, балага да үйрөтүш керек. Балада мен үйрөтөм балама. Сен дерең эч ким тийбейт. Сен денеңе эч ким тийбейт, эч кимдин акысы жок. Эч ким тийбейт. Сенин улуксатың жок, эч ким тийбеш керек деп үйрөтүш керек да. Кыз кишиге айрыкча үйрөтүш керек.
зордук зомбулук ар кандай нерсе болбос. Даже ал тургай ата энесин тийгенге акысы жок экен да. Эгер мындай кучактап эле мынтип сүйүү менен мамиле кылганга болбосо, бизде балжа кулжа кылып эмей ататыбыз бар. бирок чынын айтыш керек, эми балжа кулжа кылып тепкилебейби, эми кээде көтөнгө чаап коюш керек. Мен чаап коем. Мындай мынтип чаап коем, же болбосо бурчка тургузуп коем. Кадимкисиндей эле болду деп эле. Антпесе эркелик балага кийин жашоосунда аябай таасир тийгизет, зыянын да тиет да. Мунун пайдасынан зыяны көп. Кичине катуураак, эми атасы такыр урушпайт. Алы да жетпейт, урушпайт да, жок, унчукпайм, айланайын кыз кишиге болбойт мынтип катуу сүйлөгөн деп. Ушинтип турат, эметип айтып койчу деп. Сиз анын сөзүн каралжы, ушу кызды төрөгөндөн кийин айткансыз, дагы төрөйм депчи. Ооба, эми ушундай болуп калды. Кана дейм келип. Ооба, кана дейм. Негизи биз мындай экенбиз адамдар, мен ойлойчумун, мага бир эле бала болсо ошого ыраазы болуп, эми бирөө болсо, дагы бирөө болсо дейт экенбиз. Аябай төрөгүм келет, эми мүмкүн төрөп калармын, билбейм. Мындай сиз мындай жалгыз ошо баласы жок кезде башка балалуу аялдарды көргөндө мындай жан дүйнөсүндө бир сезимдер болчу беле? Кызгануу. Мындай да негизи бизде кыргыздарда мындай да, күйөөгө тийбесең эмне күйөөгө тийбейсиң дейт. Күйөөгө тийсең качан төрөйсүң дейт. Бирди төрөсөң экинчисин качан төрөйсүң дейт. Экинчисин төрөсөң үчүнчүсүн качан төрөйсүң дейт. Үчүнчүсүн төрөсөң эмне эле кечке төрөй бересиң дейт. Анан 15 жылда укпаган сөзүм калган жок. Эмне деген гана сөздү уктум. Ошону менен басынтып, мынтип кемсинткен учурлар болдубу же? Конечно, болду. Именно ошол анын үстүнө сен ошо жериңден кемтигин билгенде, ушул темага жеткенде эле мындай аябай чувствительный болуп көз жашың даяр да. Ай, сен эмне төрөбөй жүрөсүң дегенде аягында тажан, ой, бүгүн кеч болуп калды, эртең мен төрөйм деп кутулчумун да. Ай, анан менин бул тааныш врачым бар, могу дары, шаардагы баадын баары мага келчи биринчи. Ушул төрөтөт экен, анан ушул мынтет экен, момткен анан боюңда болот экен деген баары эле. Анан эми Кудай берген күнү болот экен. Кызды багып алдым, 5 жыл багып жүрдүм. Жок, негизичи. Андан мурун бай, ооба. Биринчи кыз багып алдым, туугандарыбыздын эле кызын багып алгам, анан 5 жашка жеткенде кайра алып кетип калды. Биз кыргыздарда ушундай да. Анан ичиңиз күйдүбү же? Ал ичим күйгөндө айтасыңар да, өлүп тирилдим. Себеби мен ойлогом да, болду ушул кызым менен калам, болду, башканын кереги жок деп анан чуркап барып анан экөө жасасам получилось. Кудай башында момтип күнүңдү караңгылатып койсо, анан 15 күндөн кийин ачып коет экен деп көрсө. Азыр кызыңыз менен көрүшпөйсүзбү ал кызыңыз? Жок, көрүшөбүз, кайрап келишти. Кайра бакуш баланын жан дүйнөсүндө стресс болду да. Аябай стресс болду. Азыр жаныбызга алып алганбыз. Жүрөт. Мурдакыда эле экөө сүйөбүз бирибизди. Себеби жаңы түшүнүп келаткандагы менин сүйүүм калып калган да. Эже багып алган менен өстөрөгөн айырмасы деле болбойт болуш керек эже. Экөөнтен каныңан жаралбаса деле өлө эле сүйсөң керек. Мен баап да көрдүм, төрөп да көрдүм. Бала баккандык экен. Тапкандык эмес, баккандык экен. Себеби баккан кызымды аябай жакшы көрөм, төрөгөн кызымды аябай жакшы көрөм. Анан бирок баккан кызымды тартып алып кеткен үчүн жүрөгүм калып калган да. Анан мынтип жүрөгүмдүн акырын алып коюп турмун да. Ошондой эметип өзүмдү травмировать этпейин депчи, себеби алып кетип калгандан кийин өлүп тирилдим да. Анан сүйүүмдүн баарын ошондой мен иногда мынтип ойлой берем да, мындай как будто өзүмдүн ушу биринчи баккан кызыма сүйүүмдү мынтип кол менен жаап койгонсупчу. Азыр ачкым келбегенсип ушундай бир ырыс боло берем да. Коркуп атасың анткени дагы алып кетет, ачып койсоң. Жок, алып кетет кайра. Ал просто жашоодо ушундай ситуация болуп биз менен жашап жүрөт. Анан мен талашпайм. Ал билет, теги биологический энатасын билет. Алар мен айтам дайыма, бул сенин энатаң, алар сени жакшы көрөт, бул өзүңдүн энатаң деп. Анан просто мен сени экөөбүз бири-бирибизди сүйөбүз да. Кандай сон. Биз ушундагы элге сиңирип, мындай сен аял мындай өзү төрөбөсө, аны кем катары көрүп, мындай кереги жок буюм катары көрүп, ушундай го. Эмнеге күйөөсү аялы бири-бирин сүйсө, багып алса, баккан бала өзүң төрөгөн баладан дагы артык болушу ыктымал да айрым учурдачы. 90% ошондой. Өзүң эмен төрөгөн балаңан да артык болуп калат да ошо. Себеби мындай багып алгам деген чувство болуп болуш керек.
Вообще негизи эле айта кете турчу нерсе ушу баарынан суранат элем, төрөй албай жүргөн айымдарга сурабагылачы суранам силерден. Эмнеге төрөбөй атасың деген сөз тим эле бычак жүрөгүңдү бычак менен тиргендей эле тиет да. Эмнеге төрөбөй атасың деген баягы качан күйөөгө тиесиң дегенден караганда күйөөгө тийген айымга эмнеге төрөбөй атасың деген сөз аябай катуу тиет. Эми ал өзү эле араң жүрсө еще биз барып дагы балта менен чабабыз да, улам чабып жүрөгүн. Вообще сурабаш керек анда. Бул мен аябай жакшы көрөм кыргыздар. Мен кыргыз экеним аябай сүйүнөм, бирок кыргыздардын ушундай жаман привычкасы бар да. Анан эмне үчүн мен эң биринчи болуп эко жасаттым деп айтып чыктым. Эмне үчүн? Мунун дагы себеби бар. Себеби айымдар эко жасаткандан коркпосун. Эко жасаткан дагы бул Кудайдан. Жанакы билими жок молдокелер сөзүн укпай, бул эко деген Кудайдын ишине кийлигишүү ал эле бул эле дейт. Карашы, Кудайдын ишине кийлигишүү болсо, анда эмнеге анда бала төрөлдү? Бала деген Кудайдан да турабы? Болбойт да, значит, башка жолун көрсөтүп бер да. Бул жол менен болбойт атса, могу жол менен балалуу болуп көр. Мен сага ушул жол менен улсат берем сага болгонго деп. Улсат берген үчүн балалуу боло турасың да, турабы? Анан эле бир жолу радиодон интервьюну угуп, аябай шок болгом. Ошакта алып баруучунун дагы билими жок экен, жооп берип атканын да билими жок экен. Алар отуруп экону обсуждать этип атышат. Дагы жакшы түнкү бир 11 болуп калган машинада келатып радиону койсом ошонун теманы болуптур. Анан бул туура эмес, анан бул дегендей баланы инопланетян кылып коюшту да. Аябай таң калдым. Ушундай таң калдым, ушунчалык билимиңер жок экен, анан еще дагы журналист болосуңар деп. Билим алып туруп анан сурай берди ошону. Бул кадимки эле бала, кадимкисиндей эле бала. Жөн эле баягы искусственным путем оплодотворение болуп калган. Дайыр нерсени эле салып берет, болду. Зато балаң төрөлгөндө сен билесиң, оорулуу эмес экенчи, алар бүт текшерип салышат да. ДЦПга, Даунага, генетика текшерет, бүт 50 анализ тапшырасың. Наоборот, бул уверенно да, мындай бүт баарын текшерип туруп, на уровне эмбриону текшерип туруп, анан подсадка кылып беришет. Кандай сон экен да. Ден соолугу чыңыраак болот экен, аябай сон. Жакшы. Замира эже, аябай иш дүйнөңүздү дагы, ич дүйнөңүздү дагы ачып бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгыңызды билдиребиз эже. Буюрса, мындан ары дагы сиз көбүрөөк аялдын дүйнөсүнө, аялдын таанымына, аялдын бир жашоосуна көбүрөөк таасир бересиз да, эл адамга катары, аялдын сулуулугуна, өзүнө алып жүрүүсүнө. Бул эң чоң салым. Сиз билбегениңиз менен биз билебиз. Ушинтип коомдук аял катары аялдардын жан дүйнөсүнүн өсүшүнө, өнүшүнө, өзүн сүйүүсүнө сабын кошуп жүрө берели. Чоң рахмат силерге дагы. Бактылуу болуңуз эже, көкүрөгүңүздө эмне болсо ошол тилектериңиздин баарына ишке ашсын. Анан жаңы көргөзмөңүздү, жаңы кийимдериңизди, линияңызды чыдамсыздык менен күтөбүз. Буюрса дагы барып көрүп келебиз деген ойдомун. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн биз стилист, дизайнер Замира Молдошованын ич ааламына сүңгүдүк. Буюрса, сиздерге жакты деген ойдобуз. Жакшы сөздөрүңүздөр, тилектериңиздер болсо, ойлоруңуздар болсо комментарийге калтырып коюңуздар. Каналыма катталууну унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.